Жашооңузду өзгөрткөн 3 эреже бар. Биринчиси, жалаң жакшы нерсени ойлогонго аракет кылыңыз. Башыңызга түшөбү же түшпөйбү айырмасы жок. Ар дайым жакшылыкты ойлогонго аракет кылыңыз. Себеби бул физиологиялык жактан дагы, дене жактан дагы, түзүлүш жактан дагы, чөйрөдөн дагы сизге байланыштуу. Мисалы, кайгырып турган адамдын алдыга барсаңыз, сиз дагы автоматтык түрдө кайгы жугуп калышы мүмкүн. Жаш баланын алдыга кайгылуу түрдө барсаңыз дагы, жаш бала сизди ойнотуп ошентип сизди кубантып койгонун билбей каласыз. Ошондой экен, кимге барганыңыз, кандай ойдо болгонуңуз бул өтө күчтүү маселе экен. Ар дайым жакшы нерсени ойлошуңуз керек. Жакшы нерсени ойлосоңуз, ошол жакшы нерсе. Жаман нерсени көп ойлой берсеңиз, жаман нерсе келиши мүмкүн экен. Себеби пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи амалдар ниетке жараша дебеди беле? Амалдар ниетке жараша. Ниетти ар дайым жакшылык кыла беребиз. Көңүлүбүздө, ичкиде, жан дүйнөбүздө, сыртыбызда, мээбизде мындан ойлоп, ичибизде мындай кылып кетем деген нерселер болбош керек. Өч алып кетем, өлтүрүп кетем деген нерселер болбош керек. Ар дайым ниетибизди жакшылат экенбиз. Экинчиси эмне? Эмне каалашыңды билбесең, жүрөгүң ар дайым тынчсыздыкта болсо, эмне каалашыңды билбей, өзүңдөгү ичиңдеги оюңду таппай, жер жүзүнөн өзүңдү ордуңду таппай жүргөн учуруңда А4 листти ал дагы жаз. Эмнеден келип чыгып атат? Эмне сенин тынчыңды алып атат? Ошо нерсени жаз. Жазып, А4 түшүрүп окудуңбу? Болду, сен проблемаңдын 50% чечилди. Мунода мынча карзым бар экен, же мунода мынандай болуптур, мынандай болуптур деп жазып түшүрүп алганыңдан кийин барып ошондон кечирим сурайсың, же акчасын бересиң, ошентип бүтөт. Ага тынчсызданыштын кереги жок. Адам негизи эле келечекти ойлоп кайгырат да, сыгылат. Же өтмүштөгү катан кемчиликтерди ойлоп сыгылат, кайгырат. Натыйжада бүгүнкү күнүн дагы өлтүрүп алат. Сен бүгүнкү күнүңдү жок кылба. Бүгүнкү күнүң бар, бүгүн жашайсың, бүгүндү ойло. Мындай карасаңыз, жаштык мезгилде азыр жаш бала кечирди, мектепте окуп жүргөн учурларды ойлоп аз сагынасыз, ошол учурларда кана болуп калсам экен, ошол учурлар бактылуу күндөр экен, ошол кыйынчылык учурлар, ошол тамеки терип жүргөн, ошол талаада иштеп жүргөн, жүгөрү терип жүргөн учурларыбыз, бир туугандар менен эң бактылуу күндөрүбүз экен деп ойлойсуз да. Бирок ошол учурда антип ойлогон эмессиз. Качан жүгөрү бүтөт, апа качан үйгө кетебиз? Ошол учур эң кыйын учур болгон да. Себеби ошол учурду сиз бакыт деп билген эмессиз. Ошол учурду Кудай Таала берген наз-неаматтарга шүгүр кылып, ошол учурду бактылуулук деп түшүнгөнүңүздө, ошол учурда дагы азыркы тапта дагы бактылуу болот элеңиз. Сиз ошол жүгөрү кайтарып жүргөн, жүгөрү мал кайтарып кыйынчылык деп билген учуруңузду бүгүн дагы кыйынчылык деп билип атасыз. Бүгүн Кудай Таала назарыңызга эмне берген болсо, шүгүр кылып бактылуу болсоңуз, ошол нерсе бактылуулук. Жок нерселерди күтүп жашаш бул, урматтуу мекендешим, сизди бактылуу кылбайт. Ошол нерсеге жетпей алып кетип калганын билбей каласыз. Үчүнчүсү, урматтуу мекендешим, эмне кесип кыласыз? Ошол кесипте китепти көп окуңуз. Профессионал болуңуз. Ошол деңгээлде. Бир нерсенин үстүндө жарып чыгасыз, анан дүйнө жүзү көзүңүз көрсөтөсүз да. Ол батыштын, ал чыгыштын айырмасы жок. Кайсыл жерде окумуштууларды карасаңыз, бир нерседе өтө күчтүү болгон. Физикадан Эйнштейн мисалы. Мисалдар толтурабыз мындайдан. Ошондой экен, урматтуу мекендешим, бир нерседе күчтүү бол, ошол нерсенин китебин калтырба, окуп сал.